Бүгүн 2-июнда Борбор калаада маршруттук таксинин айдоочулары жол киреени көтөрүүнү талап кылып жумушка чыгышкан жок. Ал эми Борбор каланын ичинде автобус жана троллейбустарына толук кандуу иштеп жатышат. Учурдан пайдаланган такси кызматтары бааларын 2-3 эсеге көтөрүп жатышканын айтып, шаар тургундары нааразы. Эми макул элем, анткени эми баары кымбаттап атпайбы. Дөй арендаторлор алар деле түшүнсө болот. Анан монтип кымбаттатып бир жагына чыгарып элди монтип темселетпей жүргүзүп койсо болмок да нормально мына. Бүгүн эртең менен чыкканбыз. Автобустар жүрүп атат, троллейбус жүрүп атат, ичи тыгын, элдер батпай атат. Маршрут жок. Проездди көтөрөбүз деп атат, бензин кымбаттап атат. Бензин бир эле бизде эмес, баарында кымбаттап атат, бирок элди да ойлош керек да. Жол акысын көтөрөт, продуктун көтөрөт, элдин айлык акысы көтөрүлбөйт. Элдике эчтекеге жетпей атат. Окуучулар бар, окуучулар жетпей калат. 10 сом тура эле да. Элди да караш керек, элди айлык баасы аз, элдин баарыныкы. 10 сом тура эле да өзү. 2 сааттан бери элдин баары күтүп атат бuyакта. Кээ бир иштеген айлыгы жакшы, айлыгы жогу бар. Күнүмдүк жашоосуна тапкан акчасы. Жол киреени 15 сомго чейин жогорулатууну талап кылган айдоочулардын катарында Жакшылык Көчөрбаев дагы бар. Ал 199 маршруттук линиянын каттамында иштейт. Күйүүчү майдын жана унаа тетиктеринин кымбаттаганына байланыштуу күндүк тапканы тамак аштан артпайт. Мындан улам жол акыны көтөрмөйүнчө нааразычылык өнөктүгүн уланта берерин билдирди. Баары кымбаттады, тарыз кымбаттады, май сай дөңгөлөк бүт кымбаттады, жеткире албай калдык. Ошон үчүн айла жоктун айынан токтоп атабыз да. Башка деле мындай аябай деле эмес талап жок ушул. Болгон эле жол киреени көтөрүп бергиле. Ягыбыз актабай калды деген эле талап. Болду, башка деле талап жок. Эми биздикин 15 деп эле айтып атабыз. Өздөрү өткөндө айткан 11 анан 15 анан 19 кереги жок. 15 эле кылып бергилечи деп атабыз. Солярка деги кымбаттады, запчастьтары 2 эсе кымбаттады. Машинабызга жеткире албай калдык действительно. Ошол талап менен гана ушул болду. Мончасына чейин күткүлө деди, ага чейин күттүк. О бирине чейин күткүлө деди, бирине чейин күттүк. Дагы эле чечилбей атпайбы. Анан айла жоктун айынан ушул болду да. Жумушка кайра качан чыгайын деп сүйлөшүп атасыңар? Качан ушулга жооп беришет, ошондо чыгабыз деген эле эме менен жүрөбүз азыр. Жооп берип калышат болуш керек. Баарыбыз тең эртең менен эрте конечныйга келгенбиз, баарыбыз тең конечныйда отурабыз. Качан жооп берип, мындай болду, мынакей чыккыла дейсе, анан чыгып баштайлы деп баарыбыз тең даярданып алып отурабыз, күтүп эле деле. Ал эми вице-мэр Русланбек Акылбеков пресс-конференцияда маршруттук таксилер жок, шаар тургундарын толук кандуу камсыз кылуу мүмкүн эмес экенин айтты. Бүгүн транспорттук линияга 130 троллейбус, 125 автобус чыккан, бирок алар жетишсиз экени таамай байкалды. Автобустарды алып келебиз деген компаниялар, ошолордун өкүлдөрү, аларды айтып атат, тарифти көтөрүп берсеңиздер, бизге тариф бергенде болбой атат деп атат. Биз айтып атабыз, биз карап атабыз бул маселени, биз сунуштап киргизип атабыз, келиңиздер, иштеңиздер. Биз келишим түзүп иштегенге даярбыз. Мына биздин Кыргызстанда ачылган ОСО менен Өзбекстандан чыккан автобустар, по-моему, Исудзу менен Эко пассажирский перевозки деген компания болду. Үстөккө босток болуп айрым такси кызматтары учурдан пайдаланып, жол кере акысын дароо жогорулаткан. Мисалга алсак, шлагбаумдан ЦУМга чейинки аралыкка 400 сомго жеткенин айткан тургундар нааразычылыктарын айтып, бул тууралуу социалдык тармактарда кызуу талкуу жүргүзүлүүдө. Буга чейин Бишкек мэриясы жол акыны көтөрүүгө байланыштуу маселени коомдук талкууга коюп, 3 вариантты сунушташкан. Биринчи варианты – азыркы бааны калтыруу. Экинчиси – автобус, троллейбус баштаган муниципалдык, коомдук транспорттордо жүрүүнүн наркы 11 сом, маршруттук унаалардын жол акысын 15 сомго көтөрүү. Үчүнчү – автобустар 15 сом, троллейбустар 11 сом, маршруттук унааларга 19 сом төлөп жүрүү сунушталган. Шаар тургундарын көйгөйүн чечүү максатында Бишкек мэриясы жолдон ала кет акциясын баштады. Мындан улам жарандар бири-бирине жардам берип, жолдон ала кетип жатышат. Белгилей кетсек, Бишкек шаарындагы жүргүнчүлөрдү 42 жеке маршруттук компания кызмат көрсөтсө, жалпысынан 3000ден ашуун маршруттук такси элди тейлейт. Зарыл Медеркулова, Бексултан Мурадилов, СТВ.